биздин ушу авария 2008 акым Салтанат Алимбекова 2008 жылдан бери авария үй болчу биздеги. Бизде канчалаган инвесторлар келди, алар менен чындыгында биздин шартыбызга көнүшкөн жок. Ушул Эмаком компаниясы менен биз сүйлөшкөндө булар биздин шартыбызга макул болуп, бизге канчалаган жеңилдиктерди берип, эмагандан булар менен договорду түзүп биз үйдү буздуруп, биз азыр квартирада квартплат жашап төлөп жашап атабыз. Бизге да кыйын. Азыр бул биздин үй тууралуу билбеген эч кандай бийликтин бардыгы билет. Билбеген эч ким жок. Бардыгы билишет, бардыгы бизди курсап делат. Анан эмне себептен булар бизге бут тосуп атканын биз да түшүнбөй атабыз. Биз ушул жогорку бийликтерден, баягы тиешелүү бийликтерден, бут тоскон бийликтерден сурап кетебиз, токтотсун. Бизге үйдү сапаттуу кылып, тезирээк бүтүрүп бергени жакшы. Ушул компания бизге ошол биздин шартыбыз менен договорду түзүп неме кылып бергенден кийин буларга биз 100% ишенип, ушуларга бергенбиз и дагы ишенебиз. Биз только ушу Эмаком компаниясы менен үйдү курулушуна макул болобуз. Мен дагы ушу 350 домда биринчи этажында магазинибиз бар. Ошол мен фамилиям Филиппова Каныбек. Ушул Салтанат айтып өткөндөй, инвесторлар көп, аябай көп келди. Баарыңыздар билесиздер, ошол 2008 бери МЧС бизге чыккыла, бошоткула деп бир топ жолу чыгарышкан, шетелдерде сыртта жашап жүрүшкөн, кыйналышып, кайра киришти. Буга чейин келген компаниялар эч кандай булардын биздин шарттарыбызга туура келген эмес. Ошон үчүн бул Эмаком компаниясына биз 100% макулдугубузду берип, ушул үйдү курулушун, магазиндерибизди жаңылап беришин макулдугубузду бергенбиз. Эмне үчүн ушул жогору жактан, прокуратура тараптан, архитектура тараптан эмне үчүн пут тосуп атат? Алар келип биздин үйлөргө келип жашабак түгүл 10 мүнөт үйгө киргенден тайсалышат. Ошол коркуп жашап жүрүшкөн булар. Андан кийин мен ушул 300 жанындагы 349 домдун домкомумун. Биздин үйлөр дагы хрущевский үйлөр, аябай коркунучтуу абалда. Жамгыр жааганда эшигин алдынан суулар өтөт, суулар кирет ичине. Балкондор кийин уланган үчүн трещиналар бар. Ушул биздин үйлөрдү дагы жаңылап, ушундай жакшынакай Эмаком компаниясына окшогон компаниялар ушул жерде жашоочулардын шартына макул төп келе турган шартта үйлөрдү салып берсе, биз дагы макулдугубузду берет элек. Эмне үчүн биз ушул кыргыз эли жараны болуп туруп, жакшынакай келечектеги азыркы 21-кылымдын жашоосунда татынакай үйлөрдө жашаганга биз укугубуз жок. Биз дагы укуктуубуз. Карап көрүңүздөр. Чет мамлекеттерде, Европаларда, ЮНЕСКОга кирген мамлекеттерде бүт сонун биздикиндей үйлөрдү жаңылап, заманбап үйлөрдү куруп коюшкан. Ошон үчүн биз чоңдордон суранабыз, эч кандай пут тозу болбосун, келип көрсүн жашаган адамдардын акыбалдарын, квартплаттарды төлөп жашап атышат азыр, аябай кыйын. Буга чейин ошол мурунку мэрибиз Фатимат Кадырбаевга биз бир топ жолу кайрылганыбызда, мейли сиздер, биз бюджетте бизде акча жок, биз сиздерге үй салып бере албайбыз. Өзүңүздөр жакшы инвестор табыңыздар, макулдугуңуздарды берсеңиздер, биз каршылыгыбыз жок деп бизге аябай сонун колдогон. Балким азыркы Сарпашевка туура эмес түшүнүктөр жетип аткандыр. Сиздерден чоңдордон суранабыз. Ким Ажимурат архитектуранын начальниги бардыгынан суранабыз. Бизге пут тозгонду токтотуңуздар. Жашоочулардын акыбалын көрүңүздөр. Мышык ыйлайт, өтө кыйын азыркы заманда. Бар жок кымбатчылык болуп аткандан кийин ошого макулдугун беришип, квартирага чыгып, квартплаттарын төлөп жашап аткандан кийин эмне үчүн ушундай инвесторлор болуп, үй салып берип атса, пут тозушат. Өздөрүнүн колдорунан келбегенден кийин мындай жакшынакай инвесторлорго пут тозгонду токтотушсун. Кайра колдошсок болмокчубуз. Назиба Ушан, мен 351 жашоочусу. Биз ушул 2018 жылдан бери үйүбүз ушул аварийный акыбалда деп табылган. Ошол жерден 2 жолу көчүп кайра чыгып кайра келдик. Канчалаган инвесторлор келди. Ал бир да биздин шартыбызга туура келген жок. Эми ушундай канча жолу ушу жогору жакка кайрылып мэрияларга барганда өзүңөргө туура келген инвесторду таап келгиле, биз 5 колдоп беребиз деген.
эми ушундай жакшынакай инвесторду таап мынантип үйлөрүбүздү куруп берип атканда ушундай пут тосуулар болуп биз аябай кыйналып жашап атабыз. Азыр мына квартираларга иштей турган ишибиз жок. Ушу мына талап түздө жүргөн балдарыбызга ишенип жашап атабыз. Ошолордун акчасы менен иштелсе бу жерде жумуш дагы жок. Ошон үчүн ушу жогорудагылар бизге жардам беришсин. Мындай пут тоскондорду токтотсун. Башка бир ушундай Эмеком компаниясындай инвесторлор табылган эмес бизге. Салып беребиз, мындай кылып беребиз деп салып берип, киши квадрат метрин кошуп берип, бизди аябай колдоп, майли ушундай жакыр жашаган адамдардын батасын алайын деп бизге неме болуп атышат. Ушундай имандуу балдар экен. Ушуларга пут тосулбаса, бизге ушу жогору жактагылар жардам берсе, биз мынтип отура бербейбиз. Биз дагы жогору жакка ушу Сооронбай Жээнбековичке чейин барабыз. Ушу сиздерден жардам сурайбыз. Башка неме жок. Эже сиз айтып коюңузчу, азыр кантип жашап атасыздар? Кандай квартирада жашап атабыз. Квартираларда отурабыз. Эже бирөө сүрөсүн бизге өтүрүп атасызбы? Кайра баштан айтып коюңузчу. Биз ар кимибиз ар жакта квартирада квартплата төлөп жашап атабыз, кыйналып атабыз. Биз ушу компанияга биз так требуйт этип атабыз да, болгула эртерээк бүтөрүп бергиле деп. Булар деле бизге эртерээк бүтөрүп берели деп аракет кылышып атат, бирок мынандай баягы бийликтен бут тосуу болуп атат. Кайсы архитектура айрыкча. Архитектура мындай бут тоспосун. Биз барганда мына ушу жителдер бардык. Барганыбызда, ой, мен 5 колдоп берем деген. Ким Ажы Мурат өзү. Эми келип туруп эле мына дагы мынандай дешип эле пут тосуп буларды иштете койбой атат. Канчалык эртерээк сапаттуу болуп бүтөрүп берсе бизге жакшы да. Биз ойлогон адам жок. Аты жөнүңүздү айтып коюңчу баары. Мен атым Алимбекова Салтанат, ошо Ленина 351-де жашайм. Өзүм инвалидмин, пенсионермин, иштебейм эч жерде. Канча батирлүү эле? Канча квартиралуу эле? Биздики 2 кабаттуу үй болчу. Жок, квартира канча? Квартирабы? Квартира 24 квартира бар беле. 24 семья жашайт ошол жерде? Жакшы эле баарыбызга Азыр эми кимди жылдырып койсоң ошол эле жакшы. Шашпай туруңуз, азыр жылдыргандан кийин сүйлөй баштаңыз. Мен эмне демекмин, бизди жогору жактагылар аябай жакшы эле түшүнсө болот. Биз 2008-ден бери бир эмес 2 жолу көчүп, кайра келип, ар жерде квартираларда жүрөбүз, квартплаттарды өзүбүз төлөйбүз. Бизди жогору жактан аябай эле жакшы түшүнүп, эч качандан да Эмеком компаниясына тосуу болбосун. Бизде эле жакшы жашагыбыз келет да. Эми бизден жашообузду эң жакшы билишет. Азыркы мурунку мэр аябай жакшы айткан бизге. Инвестор өзүңөр тапкыла, өзүңөр тапсаңар эч качан мен оң колдоп берем деген эле айтылган. Азыр эми бизди билбейм, биз мэрге жолугу элекпиз башы. Биз жөнүндө мэрдин түшүнүгү барбы жокпу, биз түшүнбөйбүз да. Бизди деле колдоп койсун, мэр өзү деле түшүнсө болот. Көрсүн, эч качан да Эмеком компаниясына тосуу болбосун, сураныч жогору жактан. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Мөлмөл Ырсыкбаева. Сиздерге кандай шарттарды койду эле Эмеком, айтып бериңиздерчи? Эмеком компаниясы кандай? Эмеком компаниясы менен биз келишкенде биздики өзү бир эле комнаттык үйүбүз. 2 комнат үй берип атат. 6 квадрат метр ашыкча кылып кошуп берип атат ишо. Каалаганыбызча алып атабыз. 2 квадрат метрин эң арзан кылып берип атат. Бизге эң сонун неме беришип атат булар, жардам берип атат. Ушул окшогон балдарды Эмеком компаниясындай да иштеген балдарга рахмат. Ушундай балдарды колдош керек. Бизге окшогон жактыларды колдогон балдарды. Бул Эмеком компаниясынын башка компаниялардан өзгөчөлүгү биринчи этажда торговый точкалар бар. Бул торговый точкаларды ар кимисин өзүнө берди. Буга чейин келген компаниялар биринчи этажда торговый точкаларды бербейбиз деген. Ар ким өзүнүкүнө берди, кааласаңар кошуп алгыла деди. Квадрат метрин аябай арзан. Жителдерге дагы ушул квадрат метрин аябай арзан кылды. 6 квадрат метр булар Эмеком компаниясы өзүнүн жанынан бекер кошуп берип атат. Bunday компания бизге эч качан келген эмес. 2008-ден бери мына 11 жыл болду. Биздин көйгөйүбүздү эч ким уккан жок буга чейин. Угуш керек. Биз Кыргызстандын эмне өгөй балдарыбызды, Кыргыз элинин өгөй балдарыбызды карасын, бардыгын тегиз карасын. Пут тозгонду коюп токтотушсун.
Эгер сиздер бүтсөңүздөр анда эме коюлуп алат. Саламатсыздар, урматтуу. Азыр жылдырып коюш. Аты жөнүңүздү айт. Эже Абдурахман берип сатыңыз. Спайга бөлмөдү. Саламатсыздар, менин аты жөнүм Түркстер Өсүйүн, Макон компаниясынын юристибин. Биз биринчиден Туктосу жатат дегенден алыспыз. Негизи бул Ош шаардык ген план негизинде азыр ПДП деп болот, концепция деген болот. Ошол так ушул күнгө чейин иштелип чыгып элек. Шаардын ошол жерлерине канча этаж курулат, кандай болот, ал так маалымат жок, эч кандай мыйзам жок. Биринчиден шаардын мэри колдоп жатат, ошону эртерээк ишке ашырып бизге күч болуп бере албай атат. Архитектура өзүнүн мыйзамына такап койду бул жердечи. 2008 жылы аварийный состояние келген, жашоого мүмкүндүк жок деген. Чындыгында бул жерде адамдар өтө оор абалда жашашкан, жашоого мүмкүн эмес эле ал жердечи. Ошону биздин компания өзүнүн кызыкчылыгын колдобой, ушу элге кичине болсо да жардам болсун, биздин эмебиз өссүн, ушулардын батасы тийсин деп ошол жерге биз ишти баштап, шаардык архитектурадан курулушту бузуу жөнүндө уруксатын алганбыз. Ал жер бузула берсин, бирок курулушту бузуу жөнүндө уруксатты бергенден кийин ал жерге кайра ордуна ошо өзүндөй жакшы бир заманбап курулуш түшүш керек эле. Ошол курулуш түшүү үчүн уруксат жок болуп атат азыр. Ал биз тиешелүү органдарга кайрылдык, Бишкекке чейин бардык. Ошол жерде ушу шаар бийлиги, тиешелүү органдар бизге күч кубат болуп, биз менен биргеликте ушул жерде шаардын өнүгүүсү үчүн биз менен биргеликте ишти алып барса, иш жеңил болот. Бул ишти кылса болот. Шаардын бийлиги кылса болот буну. Архитектура кызматкерлери кылса болот. Керек болсо өкмөт, жогорку бийликтер дагы буну көзөмөлдөп, ушу элдин жашоосу үчүн, элдин камын ойлоо үчүн ошол жерге бизге жеңилдиктерди кылып берсе болот. Биз не дегенде бул шаардын кичине болсо дагы өзгөртүүсүн ошол жерде шаардын бийлигине жардам кылып жатабыз, мындай айткандачы. Биринчиден ошол Эмаком компаниясы болгон элдин ишеничин, элдин оюн өзгөртүү максатында ушуну кылып жатабыз. Азыр ушуну иш козголду, андай деп ар кандай белгисиз маалыматтар таркап жатат чындыгында. Ал жерде Эмаком компаниясы жөнүндө ал жерде курулушту баштаган жок, эч ким урук кылган жок, мыйзам бузган жок. Ишти өзүнүн негизинде баштады. Акырына келип сен бул жака бар, ан жака бар деп ошондой сөздөр болду. Тура берейинчи. Архитектурадан уруксат беришмесин, архитектурадан уруксат алып жатып, ишти баштап жүргөн жерде өз билемдик менен кылмыш ишин козгошту. Архитектурадан ишти бузуу жөнүндө берген. Бузуу жөнүндө өзүнүн корутундусун берип, эме болгон, биз курулушту бузганбыз. Азыр курулуш эме ошо куруу үчүн даярдык көрүлүп жатат. Ал жерге курушубуз керек. Ал жерге курулат, курулбасын деген эч кандай ал жерде мыйзам жок. Ал жерге курулуш түшпөсүн деген эч жерде жазылган эмес. Мисалы, ЮНЕСКО, Сулайман-Тоо тарыхый ошо музей ЮНЕСКОга кирген. Корутунду эмеси кору зонасына кирген. Бирок ошол кору зонасында деле жазылган эмес. Мынанча этаж, мынанча бийикте болсун деп. Ал бийиктикте уруксат берилет. Ал жерге мынанча этаж, мынанча бийиктикте канчалык деңгээлде өзүнүн таасирин тийгизбейт деген маалымат эми болот. Ошону биздин кыргыз эли же Ош шаарынын эли жакшы түшүнбөй жатышат. Уруксат алып туруп баштасаңыздар болбойт беле ошо. Каталасаңыз карызылып калыптыр. Бул жерге мындай да, уруксат эки вариант бар да, бирөө силер баштай бергиле, анан кийин документин бүтүрүп коебуз да. Практикада ошондой болуп атпайбы? Башташат, кийин анан уруксат кагазын берип бүтүрүп коюшат. Мындай да. Же баягы ишенген киши бийиктен кеткенден кийин экинчиси келип тоскоолдоп. Бул жерде эч кандай ишенген киши, эч кандай жогору жактан эч кандай болгон эмес. Бул жер биз өзүбүз баштадык. Бул жерде ошо элдин талабы менен, элдин арызы менен баштадык. Бул жерде уруксат алабыз десек, бул жер ошол жерде тура берет эле. Эч кандай бийлик уруксат бербейт эле.
2008 жыл, 11 жыл болду. Дагы 20 жыл, 30 жыл тура элек ал жерде. Уруксат берип ошол жерге баштай турабыз. Башка компаниялар келген, көп толтура компаниялар келген. Өзүнүн пайдасы чыккан эмес ал жерде. Биздин бир эле ошо элге жардам болсун деп ошол жерди башташыбыз керек болуп баштаганбыз. Бизге уруксат берсин. Хоть 2 этажга берсин, хоть 3 этажга берсин, биз бүтүрөбүз. Элдин ошол жерде элдин жашоочулардын үйү бүтсө болду бизге. Башка эч нерсенин кереги жок. Биз өзүбүздүн жаныбыздан канчалаган каражаттар кетти. Ошону эл түшүнбөй атат мындай айтканда. Демек силер жердин алатын ордуна 4 кабат. Биз макулбуз. Ошо 4 кабатты да ошо уруксат мынча 4 кабат деп ошону бербей атат бизге. 4 кабат деп. Алардын максаты эмне болот? Максаты ошону айтып атпа, алдына айтып өтүп кетпедимби? Шаардын ген планында эме алган ушу ПДП иштелип чыга элек, концепция дейт. Мисалы ошо Сулайман тоо ЮНЕСКО тизмесине киргенден кийин кору зонасын чийишкен. Кору зонасына чийишкенден кийин ошо кору зонасында канча этаж, кайерге кандай курулуш керек деген нерсе болгон эмес. Мыйзамда жазылган эмес, ошол көрсөтүлгөн эмес. Мынанча бийиктикте болуш керек, норма мынандай болуш керек десе, биз дагы ошого карап ишти алып барат элек биринчи. Бизге уруксатын берсин, уруп беребиз биз. Шаардын бул бир эле жер эмес, шаарда толтура. Именно ушу центрде 2 этаж, 3 этаж авария эмеси өтө коркунучтуу эме домдор көп. Мисалы ошол ар бир компанияга берсе, шаар өнүкмөк. Да, бир сөйлөйүнчү. Адатта эмне үчүн көп кабаттуу үйлөр курулбай калат десе, ошол эле бийликте отургандар доля сурашат дешет да. Ондай квартира бер, анан кийин мен сага уруксат берем. Сиздерге ушундай Эч кандай доля жок. Эч кандай бийлик өкүлдөрүнүн бийлик өкүлдөрү өздөрүнүн ишин кылып атат, мыйзамга такап атышат. Ачыгын айтканда мыйзамга такап атышат. Эч кандай бизден талап суроолор болгон жок. Ошо башында бул жагы айтты, биз барсак башына колдоп берип атышкан, кийин эле каршы чыгып. Азыр каршы чыккан чыкты, азыр деле колдоп атышат. Ошону так маалымат бербей атат. Мынанча этаж болуш керек, мынанча бийиктикте курулуш керек. Же мынандай курулуш курулула деп ошол уруксатты бизге бербей атат. Мен де суроодам мына Имакулдун желисине. Силер генеральный планды окугансызбы ошол шаарда? Окуганбыз. Ошол жерде буферный зонада канча курулуш болуш керек деп бекитилген. 3 анан 4 этаж деп даана жазылып турат. Ошону окудуңар беле? Даана жазылган эмес. Ошол жерде калп айтасыз. Мен генеральный планды окуганмын. Мен Мен да ошону окугам. генеральный планды сизге салып элем. Сиз ошол жерде внимательно окусаңыз, 17-ші страницасы генеральный планды. Ал ачык эле турат. Ошол жерде даана жазылган. Буферный зонада 4 этаждан бийик курууга болот. Бул биринчи, экинчи суроо. Сиз айтып атпайсызбы азыр бийлик бизге курулушка макулдук берген деп? Макулдук берген деп айтпай атам же. Бузууга макулдук берген деп. Жок, бузууга макулдук бергендин основаниясы ошо кура берсин деген үчүн бузууга макул берген. Же ал жерге өздөрү берген бузууга деп. Ошону мен алдыңкы план болот да, ушул жер бузулса азыр сиз айтып атасыз, ПДП жок, ошого курулушка макулдук бербей атат деп. А эмне үчүн жергиликтүү бийлик ПДП жок сизге бузууга макулдук берет? Бузууга макулдук берген кагазын алдында турат да. Демек, бул жерде жергиликтүү бийликтин дагы жоопкерчилиги бар экен да. ПДП жок болгондон кийин силерге бузууга макулдук бербей айтыш керек эле. ПДП даяр болсун, анан келесиңер деш керек. Ошондой деш керек эле. Ошондо кийин уруксат берген бузууга Шаардык архитектура. ЮНЕСКО коркунуч зонасы боюнча азыр уруксат бергенден кийин курууга да уруксат бериш керек да. Башында ошондо бузууга уруксат бербей коюш керек эле. Берге бузууга мүмкүн эмес, үй түшүүгө мүмкүн эмес деп. Ада биз Алла Тааладан сурап, да жашай бересиз эле ошол жерде баягы. Өздөрү келип бир күн бул жерде жашай албайт эле. Өзү менин билишимче, жанагы мэриянын комиссиясы, градостроительный комиссия, бузууга эмес, курганга болот деген разрешение берген да. Мен азыр мына юристке суроодо, кылмыш иш козголду. Сиз азыр айтып атасыз, козголгон жок, ар сөздөр болуп атат деп. Кылмыш иш козголду. Ал реестр проступкында регистрация болгон. Сиз азыр айтып атасыз, кылмыш иш козголду деп, ар сөздөр болуп атат, козголу элек деп. Мен сиз юристсиз, сизге келген ал нерсечи. Менде суроо сизге, кылмыш иш эмне себептен козголгон? Кылмыш иш эмне себептен козголгонун өзүңүз барып каттап сураңыз. Кылмыш иш ошол биздин
Жаныбызда жашоочу Шакирова деген аял ошол арызданып даттанган, тынччылык болбой атат. Ошонун негизинде бизге келип козголду. Жок, кылмыш иш биздин арызыбыз менен козголгон. Мен сизге билбесеңиз айтып коеюн. Кылмыш иш өз билимдиги үчүн козголгон, силердин үстүңөрдө. Өз билимдик кылып, бузган үчүн козголгон. Мындайда, Ош шаарында жашоочулар бар, кыйналган жашоочулар да. МПО деген түшүнүк бар да, бейөкмөт уюмдары. МПО деген адамдардын укугун коргойт эсептен. Енді айтып қойын, бізге МПОлар аралашпасын. Керегі жоқ МПОлардың. МПОлар өзінің іштін қылсын. Бізге аралашпасын. Бізді ушул мезгилге чейин МПОдан бир адам келип турган эмес. Сен ушундай үйдө жашап атасың, акыбалың оор экен, бул жер аварийный экен, эртең жер түтүрүп калса, өчүп түшөсүң, өлүп каласың да эч бир МПО айткан эмес. Давай МПОлар токтосун пут тозгонду. Биз Эмеком компаниясы менен жетелдер макулдугубузду бердикпи? Ошол жерде коммерциялык точкалардын ээлери макулдугубузду бердикпи? Курушсун ошол үйдө. Курат. Эгерде пут тозо турган болсо, МПОлор, биз президентке чейин барабыз. Биздин акыркы точка ушул. Токсоттун МПОлордун эч кандай МПОнун бизге кереги жок. Бүлчеге чейин барабыз. Бизге пут тоспосун. Биз деген эмне үчүн МПО биздин үстүбүздөн иш козбойт экен? Ким алар бизге иш козгобойт? Жетелдер биз козгобогондон кийин, биз макулдугубузду берип аткандан кийин, ким алар МПОлор бизге иш козгобойт? Козгобосун, токтотсун, МПО өзүнүн ишин кылсын. Ошончо адам кокустан кулап калып бир нерсе ошо МПО жол беришет экен. Өлүп калса, аны көмгөнгө жардам берет экен МПО. МПОнун иши ошол любой жерден акча жеш үчүн ошону кылат. Кереги жок бизге МПОнун. Жана мисалы орто жолдо сиздер ара жолдо калып калдыңар. Ара жолдо калдык. Şu МПОлорду айнады. МПОлордун айынан ара жолдо калдык. Кайсы жерде үй салып болсо, МПО ошол жерге барып башын тыгат. Себеби ал жерде көп акча бар ошон үчүн. Кереги жок бизге МПОнун. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Же МПО аралашсынбы жашоочулар? МПО жеме берип атпайбы алар? Арызды силер берип атасыңарбы? МПО бизге аралашпасын кылмыш ишине. Кандай укугар бул жетелдердин укугу бар да? Туурабы? Сиздерден да укук болуш керек да. Биз ойлоп атабыз, мына Сарбашевда. Ушул биздин үйдүн ал акыбалы жөнүндө туура эмес информациялар жетишкен болуш керек. Бизге келип ал бул үйдү ал Талай Сарбашев көргөн эмес. Акыбалыбызды билбейт. Ошон үчүн биз барабыз, талапты коебуз. Үйдү бузгандан кийин, квартирада жашап кыйналып аткандан кийин бул үйдү токтоосуз түрдө документтерине пут тозбосун, курулушсун, бүтүрүп берсин. Биз киришибиз керек ошол жерге. Жашашыбыз керек элге окшоп. 21-кылымдын адамдар болгондон кийин башка нерсенин кереги жок бизге. Биз ушул талапты коебуз. Шакирова жашаган жерде бул жашайт. Анан кийин экинчи мен ошол Шакирова Рахат жашаган домдо дамкомун. Мен азыр телефон менен сүйлөштүм. Эч кандай мен Эмеком компаниясынан пут болгонго немем каршылыгым жок деди. Анын каршылыгы жок. Болгону ошол эки домдун ортосунан суу алып өтүшкөн экен. Суудан кичине утечка кеткен экен. Аны ошонун баарын текшертип, азыр бердик. Ошол карап, бардыгын семонттоп өзүнүн ордуна коюшат. Башка эч кандай жабык жок. Биздин үй Хрущевский үйлөр, ошо 349-домдун намкомун Хрущевский үйлөр. Биздин үй жаңыланыш керек. Жаңы жашоодо жашашыбыз керек. Элдин көйгөй биз өзүбүз гана эме кылышыбыз керек. демек сиздердин домуздагы Бузганга биз макулдугубуз бар. Беребиз. Эмекомго ушундай штаттап уруп берген Эмекомго биз макулдугубузду беребиз. Биз да жакшы жашашыбыз керек. Дагы бир жолу кайталап коеюн, экинчи МПО бизге аралашпасын, пут тозбосун. Аты жөнүңүздү айтыңыз. Сулуева Каныгүл, 349-домдун намкому. Каныгүл жанынан курулуш курулуп атканда түн иштеп атышат, мазабыз алып атат деп Рахат Каймуна боюнча ушуну айткан да. Түн иштеп атабыз деп ал аны да сүйлөштүм. Ага бирөөлөр үйрөтүшкөн экен. Ушундай түнү иштеп атат деп арыз жаз деген МПОдон бирөөлөр үйрөтүшкөн экен. Ошон үчүн ошонун тилине кирип ошондой арызданган экен. Азыр мындан бияка арызданбайм, токтоттум. Мен дагы ошо Эмеком компаниясына үй салып бергенге каршылыгым жок деди. Мен азыр телефон аркылуу сүйлөштүм. каршы эмес ал эже суу эми Ал деле түшүнөктүү. Өздөрү ошондой акыбалда жашап атат. Биздикине караганда ал жактан кичине түзүгүрөөк, соппос ичинде. Башынан эле каршы эмес, бузулуп кайра болушундачы. Просто баары мыйзам чегинде болсун, кийин талаада калбайлы деген жалачылык болот. Баары мыйзам чегинде болуш үчүн ошону биргеликте ишти алып барышыбыз керек да. Биргеликте рұқсат берсін. биргеликте баары сапаттырмак киришип ошондой үнүгө
башка суроолоруңуздар жок болсо биз барышыбыз керек, сатпашыкка жолугушубуз керек. Эми Бурган эже сиз да интервью берип коесузбу? Ушул жерден деле. Ушул жерден. Алсам кече. Эми алсам Суроолор жокпу? эми барып ушул Суроолор барбы жокпу бияка? Söyle lan. Бизге жок болсо бизге берели. Сиздер менен тиги үй жака барсак кандай болот? Болот, жүргүлө. Ушундай 272 тукталды. Бекзат 15.08. Азыр биз бомба барабыз, анан кийин шаардын жерине барабыз. И плюс эртең Сооронбай Жээнбеков барабыз. Бизди болуп чыкканда ошондо бизге Мэрияга барабыз. Ошо немизге расел ага да камбадым арыздар келбеди эле ушулар эле Бомбдун жанына барабыз. Биздики биринчиден сопуз ал жер. Ал жерге мурдун тыга бербесин эми. Аты жөнүңүз ким эже? Просто не против строительства, мы за законность. Строишься не Şu özür Toray Mehmet Yaşlı konuşuyoruz. негизи Юлга эже мына кыргызча эле сүйлөп коесузбу бизге? негизи бүгүн ималкомдун представители юрист биз деген мыйзамды бузбайбыз, 4 этаждан үйдө курбайбыз деген сөз берди. Азыр мен ошолорго кошулам. До этого биз ошол буферный зонадагы норманы бузбасын деген требования менен чыкканбыз. Бүгүн ималкомдун представители бизге 4 этаж болсо да разрешение берсин деди. Өзүңүздөр уктуңуздар. Негизи коомдук уюмдар ошо генеральный пландын реализациясын отслеживать этебиз. Бул бир эле ималком эмес. Башка строительный компанияларга да биздин болгон талап генеральный планды өкмөт кабыл алган. Демек строительный компаниялар өкмөт кабыл алган документтин нормасын соблюдать этпесе, демек строительный компаниялар өкмөттүн саясатына каршы деген бүтүн чыгарабыз да. Өкмөттүн саясаты ошол генеральный план өкмөттүн токтому менен бекитилген. Силер билесиздер, мартта 2016 жылы 4 этаждан бийик курулуш болгонго буферный зонада уруксат бар. Аны баарыбыз эле билебиз. Бүгүн ималком өзү айтты, 4 этажга аны өйдө курулушка макулдук беребесин бизге, 4 этаж болсо деле 2 этаж болсо деле кура беребиз деген. Биз өзү курулушка каршы турганыбыз жок. Буферный зонада курулуш болоорун баарыбыз билебиз. Кура беришсин. Строительный компаниялар элдин шартын түзүп кура беришсин. Бирок ошол буферный зонадан ЮНЕСКОнун талабы болгон 4 этаждан бийик курулуш болбош керек. Ошол эле. Биздин ошол талаш тартышыбыз ошол боюнча. Анан эми биз өзү тиешелүү жерлерге кайрылганбыз, Минкультурага кайрылганбыз, ошо буферный зонанын нормасын бузуу боюнча прокуратурага кайрылганбыз. Азыркы кылмыш иши өкмөт уюм козгобойт да, аны баарыбыз билебиз. Кылмыш ишин козгогон орган бул деген ошол прокуратура болот. Прокуратура кылмыш ишин козгосо негиз бар деп эсептейм. Демек ошол архитектуранын разрешение албай туруп курулуш баштаган үчүн кылмыш иши козголгон болуш керек. Мен ал кылмыш кайсы себептен козголгонун билбейм, бирок мен сураганда мени күбө катары чакырышкан. Кылмыш иши кайсы негиз менен козголду деп сураганда өз билимдик статья менен козголгон деп айтылды. Ал эми ошол мэриянын градостроительный совети менен сүйлөшкөндө алар мындай чечим чыгарышкан өзүнүн советинде ноябрь 2018 ималком ушул жерге үй кура берсин деген бүтүн чыгарган. Нормаларды сактоо менен үй кура берсин деген. Ооба, туура. Андай бүтүн чыгарганы алардын акысы бар. Генеральный план тоскоолдук болбойт ага. Ошонун негизинде булар курулушту баштаса боло берет. Бирок единственно ошол мен архитектура менен сүйлөшкөндө проект 7 этажга курулуп калган үчүн биз разрешение берген эмеспиз, макулдук берген эмеспиз деп айтышат. Эми булар деген 4 этаж кылып проектти кайтадан оңдоп барса берет болуш керек деп ойлойм. Бирок азыр айтып атышат, ПДП чыга элек деп негиз кылып атат дейт. Бирок мен буга макул эмесмин. Эмнеге дегенде, эгерде бул отказ ПДП болсо, анда градосоветтин негизинде эле отказ болуш керек. Ошондо эле ПДП бүтө элек биз силерге
макулдук бербейбиз деп. Андан кийин макулдук берип атканда этажныйсын көрсөтүшкөн эмес да алар. Жөн эле макулбуз деп койгон. А эгерде макулбуз десе, анда азыр макулдугун бериш керек. 4 этажга чейин болгон долбоорго макулдугун бериш керек. Сизден интервью алып атып сырттан. Урматтуу достор, биз азыр Эмаком курулуш компаниясынын юристи менен интервью алабыз, юристине. Бара калам азыр. Жабыктыр электен алган. Келиңиз, сизден интервью алам. Келиңиz бул жерге. Өзүңүз тааныштырып айтсаңыз, эмне үчүн башында курулушту баштаганда тиешелүү уруксаттарды алган эмессиздер? Курулушту баштоордун алдында ошо бузууга алганбыз, азыр эмеде айткандай эле бузуу үчүн уруксат алганбыз. Кийинки стадиясына өтүү үчүн ошо тиешелүү органдарга башында эле ошо 1 жыл баштап кайрылганбыз. Ошол жерге бизге уруксатты бериңиздер деп. Ошо өздөрү Бишкекке бар, Ошко бар, бул жакка бар болуп, азыркы күндө ушул акыбалга келип турат. Курулуш уже бүтмөк. Азыр курулуш башташты токтоттур. Азыр курулушту токтотуу боюнча чечим чыгарды да сот, туурабы? Токтотуу боюнча чечим токтотпа деп жергиликтүү бийликтер айтышкан. Азыр курулуш токтоп эле турат дегенге эме болот. Мен баягы даярдык көрүп туруш керек. Эми бул жерде эл кыйналып жатат. Элдин акыбалы оор. Ооба, элдин эмеси ал башка тема да, бирок сиздер курулушту баштаганда уруксат алганыңыздарда мындай болбойт эле да, туурабы? Курулушту алганыбызда, уруксат алганда бул мындай да. Айтып өтүп кеттим го, башта эле 1 жыл башта эле ошо курулушту ошол жерде бузабыз деген башта эле уруксат алуу үчүн биз тиешелүү органдарга өзүнүн каттарды берип уруксат алуу үчүн барганбыз. Бузуу үчүн уруксат берген. Ошол эле бузулгандан кийин биз шарт эле бергенбиз. 1 жыл башта берип, арыздар бергенбиз. Ошо шаардын ал жерге этаждуу бийик боюнча эч кандай чече албайбыз. Мин культура ошо барып өзүнүн уруксатына алып келгенден барганбыз. Ал жергиликтүү бийлик чечсин деген ошентип атаңа бар, эмеңе бар болуп эле кызыктырда келип ошондой болду. Бул башында жана ЮНЕСКОнун тизмесине киргендиктен бул жанагындай көп кабаттуу үйлөр курууга мүмкүн эмес экен да, 4 этаждан жогоруча. Бул билген эмессиздер сиздер. Мындай да, ЮНЕСКонун тизмесине кирген чындыгында. Корк зонасында мынанча этаж курулсын деген эч кандай эч жерде жазылган эмес. Өзүңүздөр тактап көрүңүздөр, эч кандай бул жерге мынанча этаж жазылып, эме уруксат берилсин, мынанча болбосун деп. Бирок ошол жерде айтып атышат, 4 этажга чейин уруксат берилген, бирок андан ашык болбойт. Эми ал жерде МПОнун өздөрүнүн чыгармасы, өзүңүздөр тактап көрүңүздөр. Анда канча этаж курулат, канча бийик деңгээлде курулуш керек деп. Мисалы этаж деген сөздүн өзү деме да. Канча метр бийиктикте онун этажностьтерине адашып калат да, мисалы общий 1 этаж кылып жазып туруп, ичине көбөйтүп коюшубуз мүмкүн да. Этаж деген ол туура эмес түшүнүк. Бийиктик десек жакшы болот деп ойлойм да. Мисалы канчалык деңгээлде бийик, мисалы мынанча метр бийик болсун десек, ошого карап иш болот да. Мынанча этаж болсун деген ал үчүн туура эмес нерсе да. Негизи сиздер уруксат алып атканда биринчи ирет алар архитектура тарабынан деле мындай айтышканбы, мындай ЮНЕСКОга? Бул ЮНЕСКО айтышкан. Кандай деп айтышкан ошо? Биз башта эле мындай айткандачы, ошол маалда эле барып тиешелүү органдардан каттарды, уруксаттарды алганбыз. Барганбыз. Ошо. Уруксат берген курууга кадимки. Уруксат айтып атпаймынбы, барганбыз, барып ушу азыр түшүндүрүп кеттим го. Шаардын деңгээли канча деңгээлде бийиктикте курулат деген эч кандай иш жерде жазылган эмес. Жок, анын немеси кагаз жүзүндө эмес, бирок негизи ошондой булар согласованияга кол коюшкан. Биз муну Сулаймантоого барып, медиа директорунан дагы интервью алганбыз да. Мында ошондой атайын порядкасы өзүнүн жазылган эмеси бар.
согласование курушкан да башындарчы. А сиздер айтып атасыздар, андай эмес депчи. Бул чоң мыйзам эмес да, булар ичара ушул шаардын ичиндеги ушул түзүлгөн неме болгон да. Шаардын ичинде ошо корк зонасын түзүшкөн мененчи. Корк зонасы бул 3 этаптан болот. Биринчи этап, экинчи этап. Ошо корк зонасына келип калганда ошо айтып атам го. Канча этаж болот, канча бийиктикте суу аймагын тосот же тоспойт деген эме жок. Эч кандай мыйзам жок, эч кандай жазуу жок. Макулдашуу бар да бирок. Макулдашуунун негизинде силер башташ керек ошо. Ошону так даана көрсөткөн эмес. Кимдер күнөөлүү ошондо мэриябы? Буну мэрия эмес, общий мэриянын күнөөлөгүнөн алыспыз го. Бул жерде ушу корк зонасына кирип жатканда туура шаардын келечегин ойлоп, ошону түзүш керек эле. Киргизип атканда ошону ойлонуш керек эле. Анча азыр эми ойлосок шаардын көп жери ошо корк зонасына кирип калган. Бул жак кара сууга кирип кетет. Шаардын бардык жери кара эмеге кирип калган. Корк зонасына кирип калган. Ал үчүн биз шаардан башка жактан жер алышыбыз керек да, бул жер ошончо туруш керек. А сиздер эми кандай кылайын деп атасыздар? 4 этажга макул деп битиргенге даярсыздарбы? Канча этажга макул деп айтпайбыз. Эми тиешелүү органдар бизге канча этаж, канча бийиктикте курасыңар деп макул берсе, биз ошону кылабыз. Эч кандай мыйзамга каршы кетпейбиз. Турусбек Усин. Азыр ушул эки жерде курулуш болуп жатат эле. Бул жерде Урматтуу достор, биз азыр Сулайман тоонун жанагы жашыл зонасына кирген жерде курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулушуна нараазычылыгын билдирген жергиликтүү тургундардын нараазычылыгын уктук. Азыр ошол курулуп жаткан жерге барып жеринен көрсөтөлү деп атабыз. Азыр биз менен ошол жерде жашаган тургун кетип атат. Айтсаңыз, сиз эмне себептен каршы чыгып атасыздар? Мен 351-нин домдун жашоочусумун. Атым Мачива Вулкан. Ал жерди биз мына бул 2018-жылдан бери аварийный деп табылган. Эмчестен ояк бияктан келгенге баарыңар берге жашашка мүмкүн эмес чыккыла деп 2 жолу чыгып кайра киргенбиз. Андан кийин инвесторлор келип аткан. Биздин шартыбызга эч кандай мындай ылайыктуу болгон эмес. Андан кийин ушул бизге МКМ компаниясы келди. Силердин биздин өзүбүздүн шартыбызга ылайыктуу шарттарды айтып, мына бул квадрат метрлерине кошуп берди. Квадрат метрине жетпегенде 1 комнатаны 2 комната кылып алгыла. Мынандай узак мөөнөттө акчаларды төлөп өзүңөрдүн ыңгайлуу шарттарды түзүп берди. Эми ошол курулуш башталгандан бери ушул үйүбүздү бузулганда инвестор жок болуп атканда биз мэрияларга барып жогорку жактарга аябай эме болуп атканда айтканда ушул бизде өкмөттө акча жок, азыр инвестор тапкыла, инвестор тапсаңар 5 колдоп беребиз деген. Эми инвестор келип ушундай жакшынакай заманбап үйдү куруп берем десе, бизге ушундай путтосуулар болуп ушул үйдүн курулушун токтотуп атат. Эмне себептен ошондой болуп атат билбейбиз. Биз эми ушул нерсеге мынчып кала бербейбиз. Алыбыздын жетишинче күрөшөбүз, бара турган жерлерге барабыз, жаза турган жерлерге жазабыз. Ушул Азыр эми жогору жактан биз өтө суранат элек ушул үйдү тездетип бүтүрүп берсе. Биз азыр аябай кыйналып квартираларда жашап атабыз, акча төлөп. Орто жолдо калып атасыздар да? Эми ара жолдо калып атабыз азыр, ара жолдо калып атабыз. Биз өтө коркунучта турабыз азыр. Ошол бийликтен суранабыз, ушул бизди эч кандай бир мындай эме кылбастан жакшы көз караш менен чечип берсе. Жакшы инвестор эме кылып куруп берип атканда путтосуулар азайыш керек болуп атат. ЮНЕСКОга кирди де, ЮНЕСКОга кирген менен ушул 2 этаж болуп, сууларыбыз, башкалар баардыгы сыртта болчу. Заманбап жакшынакай үй салып берем деп атса, канча ушуга каршы болушат, мен ушуга мен эмемин. Же эмне жогорудакылар акча талап кылып атат, эмне кылып атат, биз аны биле албайбыз. Ошол. Рахмат. Азыр түшөлү. Урматтуу достор, биз азыр Сулайман тоонун жашыл зонасына кирген үйдүн жанына келдик. Бул жерде нараазычылык билдирип чыккан тургундар өздөрүнүн үйлөрү менен тааныштырып атат. Мындай авариялык
абалдагы үй. Сел болгондо ono жерден ичине кирет. Өзүбүз цементтеп ушундай кылып неме кылабыз. Мына жер толуп кетет. Үйдүн ичине киргенге мүмкүн эмес. Бүт мынандай сырыс, зак. Ошол 50-жылдары Хрущевский үйлөр. Бул үйлөрчү жаңыланыш керек. Биздин бул кишилер жашоочуларга туура түшүнүп, бир добуштан ошол компанияга беришибиз керек. Мындай жашоону биз каалабайбыз. 21-кылымдын адамдары болгондон кийин биз дагы жакшынакай, татынакай, цивилизованный жакшынакай үйлөрдө жашагыбыз келет. Үйлөрүбүздүн акыбалын көрүңүздөр мына. Ушундай. Бул дагы ошондой үй болгон үчүн мына Эмеком компаниясына берди. Биз дагы бергенге макулдугубузду беришибиз керек. Жаңыдан үй салып бергенге макулдугубузду беришибиз керек. Мына көрүңүздөр үйдүн акыбалдарын. Нар жагынан да турсаңыздар болот, бүт аябай акыбалы болот. 2008-жылы бизде ушул жерден кычыраган кышта эже ушул трещиналар немелер көрсөтпөйсүзбү? Мына трещина, мына трещиналар. Мына трещиналар. Өзү кийин неме кылган. Мына мынтип замаскалаган. Көрдүңүзбү? Оны үстүдөгүдөй жыгач болгон. Кийин буну өзү дуал менен уруп мындай тозуп алган. Кийин уланган үчүн связь болбой калып, мындай трещиналар кеткен. Мына бул жакта да көргүлө барын көрүңүздөр. Эски үйлөр. Өзү эле көрүнүп турат эски трещиналар мына. Бул эч кандай бул үйдү салып атканда мындай трещина кеткен эмес. Өзү эски үй. 50-жылдары салынган үйлөр. Элестетип канча жылдан бери турган үй. Анандай фундамент эмес. Ошол 50-жылдарын кирпич менен неме кылган экен. Касында подвалы бар. Адам киргенге мүмкүн эмес. Зак, аң жыттанат. Андан кийин ушу 2 этаж үй, жашоочулар. Чатырынан дагы суу өтөт. Аябай ар жерин өзүнүн колунан келгенден эле жаңылап шифрлап кичине-кичинеден коюп туруп жаңылап алышкан. Жашоого мүмкүн эмес. Эч мүмкүн эмес. Буга чейин инвесторлор келип атат. Мына Эмеком компаниясы дагы экөөнү бириктирип, проект түзүп салып берейли деп атат. Башка компаниялар да келип атат. Бирок буга мынау салонда иштеген Динара деген макулдугун бербей атат. Себеби бул эмне үчүн макулдугун бербей атат билбейм. Мунун чатырынан да суу агат. Бүт балдар аябай жаман акыбалда болуп калган. Оңдоктон интервью оңдоктон жасап коюп атат, жасалгалат. Бирок эмне үчүн бул макулдугун бербей атат, мен түшүнбөйм. Мен замком катарында бир топ кайрылганмын. Эмеком компаниясына кирип кайрылган. Ушул үйлөрдү заманбап жакшынакай үйлөрдөн кылып салып берейли деп, үйдүн сүрөттөрүн көрсөткөн. Ушундай үйлөрдү салайлы, мына көрүңүздөр деп. Бир топ өзүнүн ультиматумдарын коюп туруп, кандай ультиматум койгону мага азырынча белгисиз. Эжеке сиз айтсаңыз, жаран катары ушул үйлөр кандай туурасынан өсүш керекпи, же тарыхый объект катары болуш керекпи? Жок, тарыхый объект катары калгыдай бул эмне музей эмес. Элдер келип кирип ошол музей болгудай. Бул адам жашагандан адамдын коопсуздугун сакташыбыз керек. Эртең ким билет, жаратылыштын кубулушуна ишенич жок. 7-8 бал жер титиреп турган болсо буга туруштук бере албайт бул үй. Себеби фундаменттерин көрүңүздөр, үйдүн акыбалын көрүңүздөр. Уже колуң менен неме кылсаң дуалдары көчүп атат. Биз элдер заманбап, жакшынакай, татынакай ушундай үйлөрдө жашашыбызды каалайбыз, жашагыбыз келет. Мындай эски үйлөрдү бузуп инвесторлорго бериш керек. Пут тосконду токтотуш керек. Шаардын центринде болгондон шаардын көркү биринчиден. Чет мамлекеттен канчалаган адамдар келет. Алар көрүш керек. Ушундай старинный, ушундай страшный жерде жашаганда айтат да, бул кандай үйлөр, бул страшный, ушундай адам жашайбы дейт. Ошон үчүн бизге сонун заманбай үй куруп беришибиз каалайбыз, жашагыбыз келет. Ошондо бул жакта жашоочулар да үйдү бошотуп чыгып кетчү, Бул жакта жашоочулар деле бар, анан кийин көпчүлүгү корккон үчүн өздөрү сыртта да жашап атышат, башка жакта да үйлөрү барлар бар. Квартиранттар киргизип коюшкан, убактылуу айла жок. Чатырынан суу тамчылап атса элестеткиле. Бирок жашоого чыгарып берген. МЧС буга кортунду чыгарып берелик, биз карап көрүшүбүз керек деген, бирок Гарада Советке Мырзахматовдун убагында коюлган экен. Ушул Араванскийге чейин ушу эски үйлөр жаңыланыш керек дейишкен экен. Андан кийин бийлик алмашып кеткенден кийин өзүңөр билесиңер, кандай эмне болду билбейбиз. Биз бир топ МЧСке кайрылганбыз. Мына үйлөрдү акыбалын көргүлө. Ушул эгерде ушундай түздүк зонанын талабына каршы керек болсо, алым үйлөрчү, анан курулбай калат да, многоэтажка. Ошондо сиздер мындай жашоочу катары кандай альтернатива каалайт элеңиздер? Мисалы Европанын мамлекеттеринде ЮНЕСКОга кирген мамлекеттерде деле ушундай сонун заманбап үйлөрдү куруп коюшкан.
мисалы силер журналисттерсиңер, бүт териштирсеңер болот. Эми ЮНЕСКО деп билбейм, бул деген бизге кандай пайдасы бар, мен түшүнбөйм буну. Же бул акча төлөйбү, же кандай пайдасы бар билбейм. Сулаймантаптын тегерегинде үйлөр эски бойдон кала бериш керек деген бул туура эмес нерсе. Бул үйлөрдүн бардыгы жаңыланыш керек. Ким биздин коопсуздугубузду ким сактап берет? Ким сактайт? Ушул жерден бирөө бир нерсе болсо ким жооп берет бизге? Жооп бере турган ЮНЕСКО жооп береби келип? Кайсылердин үйүңөр курап калыптыр. Аварийный болуп жер титирегенде бирөө жарым өлүп калыптыр. Деп ким ЮНЕСКО келип жооп береби? Жооп бербейт алар. Бизге ЮНЕСКонун мындайча айтканда кереги да жок болчу. Биз өзү Кыргызстан өзүбүздүн келечегибизге карап, өнү өсүүгө карап гана калыптансак болот эле. Мына эми азыр шылтоо, мына ЭМПОну да көрүп атасыңар. ЭМПОдогулар дагы ушу ЮНЕСКОго такап атышат. Ушу ЮНЕСКОдо 4 этаж болуш керек, мындай кылыш керек деп. Менин атым ушул 349 домдун домкому Сулуева Каныгүл. Сулуева Каныгүл. Сулуева. Эски трещиналардын бардыгын. Болду. 93-жылы жеткен. Урматтуу достор, азыр бул жерде авариялык кабылда деп айтып атышат тургундар бул үйдү. Азыр ичинен да кирип көрсөтүп берет тамкомуз. Ал жерлерден суу толуп азыр эски үйлөрдө. Подвалдагы суу кетет. Алардын өздөрү куюштар. Өзүбүз куруп куйганбыз. Мына тартыңыздар, мына үйдүн акыбалын көрүңүздөр. Бул жерде канча үй бүлө жашайт эже? 13 квартира бар. Могул себептерге деле коркунучтуу. Түшүнбөйсүң, аяктан эмне болгон, мындай замкание болуп, может өрт коопсуздук чыгып кетиши мүмкүн. Крышаны дагы чердакты тартып алсаңыз да болот. Эски ошол мезгилде шифрлар менен тозулган, жабылган чатырларынан суу өтөт. Мына потолокторду көрүңүздөр. Жөн эле урап түшүдөй болуп турат. Үйдүн акыбалы ушул. Ушундай жашоодо жашайбыз. Көрүңүздөр. Бала чака менен жашаганга өтө бала чака менен жашаганга коркунучтуу, кооптуу. Жер титирөө бул жаратылыштын кубулушу айтып бербейт. Кокустан жер титирөө бир нерсе болуп кете турган болсо, биздин коопсуздугубузду ким сактайт? Азыр мындай үйлөрдүн кереги жок. Мындай үйлөр бузулуп, жаңыланыш керек. Жашоого жаңыча кадам менен карашыбыз керек. Жаңыча көз караш менен карашыбыз керек. Буну чоңдор да туура түшүнүш керек. Буну биз буга чейин эле чоңдор иликтеп, карап көрүп, ушундай жерлерде зомбол үйлөрдү курушса болмок. Бийлик алмашат, калып кетет. Бийлик алмашат, калып кетет. Мына биздин акыбалды көрүңүздөр. Азыр көпчүлүгү бул жерде квартиранттар жашашат. Сиздер мындай да мыйзамдын чегинде токтоп калса кокус курулушчу. Анан эгер мыйзам чегинде токтоп кала турган болсо, кандай кыласыздар эми? Эмне талап коесуздар бийликке? Жогорку кеңешке чейин барабыз. Биз токтобойбуз. Мен карап. Президент Сооронбай Жээнбековго чейин барабыз. Биз токтотпошубуз керек. Жаңы жашоодо жашашыбыз керек да. Ошол биздин ойлорубуз. Азыр бул жакта бузулган үйдө канча квартира болчу? 351деби? 351 болот. 351де 24 жашоочу бар. Алар ар бири бир комнаттан аябай шарты жок үйдө жашап келишкен. Ал 351де менин торговый точкам бар. Биринчи этажда. Ошол биринчи этаждан торговый точканын өзүнүн квадрат метрин ошол Эмеком компаниясы берди. Буга чейин андай компаниялар бизге андай макулдугун берип, андай шарт болгон эмес. Ошон үчүн торговый точканын ээлери дагы, жашоочулар дагы бир эмеде колдоп, документтерибизди через нотариус өткөрүп бергенбиз. Үйдү жаңылап беришке макулдугун беребиз. Ортодо эргелеп турган же. Буга чейин биз канча жолу барганбыз. Канча жолу кайрылганбыз. Анан жанагы мындай эмполор аралашып кетип эле окуймун андай, жок окуй андай дейт.
бизге Жок, эмичи эмпонун аралашкан жердин себеби эле бар. Себеби мыйзамдын чегинде болгондон кийин бул жерде бийлик дагы буга чейин ошого кам көрүп коюш керек эле. бийликти аркан коюш керек. Бийликтин дагы несі бар. Айтпайм, бийлик алмашат. Башка адам келет, ал башка ишин жүргүзөт. Анысы кеткенден кийин анысы башка ишин жүргүзөт. Пусть альтернатива таап берсин. Пусть рұқсат берсин 4 этаж курып. Инвестор таап бериш керек. Ошого ылайыктуу эме ЮНЕСКО киргенден кийин ошо шартка. Азыр курулушту токтотту дей бирокчу. Курулушту расмий токтотту. А эми 4 этаж курабыз десе макулсуздарбы сиздер? Бакытта ошого. 4 этажга менимче батышпайт. Себеби үйдүн узун туурасы чектелүү гана размерде да. Анда да талашып кетсе керек. Батпай калышат болот. Жой мурунку типтегинде жаңылап коюш керек да. Мурунку эле типте ошо. Эми мурунку типте жаңыланса, билбейм, шаардын центри болгондон кийин кандай үй түшүп калат. Шаардын центрин көркүн да караш керек да. Архитектуралык көркүн да караш керек шаардынчы. Улаттуу достор, азыр бул 151-чи үйдөгү шартты көрүп атасыздар. 349, Азыр квартиранттар бар да бул жерде. Квартиранттар бар. Подвалы. Ey Салтанат эже. Не кыласың? Курулушту уже токтотту дейт. Токтотту, значит, немеге кириш керек. Неге барабыз? Адет болдуңу сага. Ошону жанынан кайтсаңыз бар. Урматтуу достор, сиздер азыр ошол Сулайман тоонун жашыл зонасына кирген аймакка курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн бузулушуна каршы болгон тургундардын нараазычылыктарын уктуңуздар. Бул боюнча кененирээк дагы Түү медиа KG сайтынан окуй аласыздар.